Сейчас я хочу представить следующего спикера, который приехал к нам из Астаны. Это профессор школы при Назарбаев университета. Очень рада. Душен Шаматов. Душен Шаматов. Я знаю, что вот в этой большой царстве образовательной при Назарбаев университет кыргызов, преподающих не так много. Душен один из них. Передаю вам слово. Чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, жердештер, мекендештер, сиздерди көргөнүмө кубанычтамын. Билип турам, баарыңыздар аябай чарчадыңыздар. Анан менен мурунку сүйлөгөн абдан мыкты спикерлерге караганда, менин темам бир аз билим берүүгө мындай ыңгайлашып кеткен болот. Ошон үчүн туура кабыл алып кое бергиле. Кайсыл пайдасы бар жагын болсо, ошону көрүп угуп койсоңуздар болот. Теманы атайын тандап алдык. Ошол активдүү, жигердүү жаран, ал ким өзү? Ошол адам бизби? Же болбосо дагы эмне жасасак болот? Мен бир-эки көнүгүүлөрдү жасап келдим. Мүмкүн болсо активдүү катышып берсеңиздер, кээ бирки көнүгүүлөрдү мен колдонбойм, себеби азыркы жагдайга жараша, санитардык жагдайга жараша, кээ бирки жанагы группада иштетүү, жанагы ошону мүмкүн болушунча азайтканга аракет кылайын. Кийинки слайдты көргөзсөңүздөр, кыскача өзүм жөнүндө айтып өтсөм, магистратураны Пакистанда жактаганмын, билим берүү багытында, билимди баалоо боюнча диссертация жазганмын. Кийинкисин көргөзүп берсем, ушул декен Торонто шаарында бул докторантураны, буну атайын белгилеп жасап айтып атам, себеби кээ биркилер бул кишинин диплому барбы деп ойлонуп калбаңыздар, бар диплому. Да кеттик дагы. Бул сүрөттөр эле, сүрөттөрдө көрүп турасыздар, дүйнөнүн ар жагынан келген бул студенттер менен кошо окуганбыз, бул магистратурада. Кийинки сүрөттү көргөзсөңүз, бул докторантурада Торонто шаарында абдан жакшы окуу жай. Торонто университети өзгөчө билим берүү тармагында. Кыргызстанда тилекке каршы биздегилер, мен ушул чет өлкөдөгү мыкты илимпоздорду кээбирде тилди билбегенге байланыштуу окубай калабыз да. Ушул кайра эле мурдагы жанагы кимди айтайын? Сухомлинский, Макаренколор, алар эбегейсиз алптар. Бирок дүйнөдө чоң өзгөрүүлөр илим алдыга жылып атат. Биз ошол мурдагы эмеде жүрө беребиз да. Ай, сен Макаренкени окуп кел деп туруп. Аны да окуп коюш керек. Бирок дүйнө 2021-жыл. Ошол Торонто шаарында Майкл Фулан, Анди Харгривс деген мыкты илимпоздор бар. Ошолордон дагы билим алып буйрган экен. Кийинки слайдты көргөзсөңүз, эми ушул жерде кичинекей тапшырма бар. Мен абдан сыйлаган инилерим бар экен. Ушуну көргөн болсоңуз, сиз унчукпай туруңуз, бул көнүгүүнү. Башкалар кана аракет кылгыла. Мен кээде жалган айтып коем, дайым эле эмес. Ушул жерде ушул экөө туура мен жөнүндө. Бирөөсү жалган. Таап алыңыздар, өзүңүздөр жеке чечим чыгарыңыздар. Кайсынысы жалган экен? Эми баары эле жалган болбойт. Арасында экөө чын эле. Чечим чыгардыңыздарбы? Мен сурайм азыр. Эми кандай баштадык? Биринчиден, Билл Клинтон деген бул Американын мурдагы президенти кантип эле ушул кара тору кыргызстандык киши барып ушуну менен учурашып калган болушу мүмкүн. Болгон эмес, жалган дегендер кол көтөргүлөчү. Түшүнүп турам сиздерди экөөңүздү. Тем более алдыга отуруп алышты. Да кийинки жаштыгымда футбол ойноп, азыр деле ойнойм. Жаштыгымда футбол ойноп жатып, бутумду сындырып алгам. Ушу жалган дегендер. О, азаматтар. Андан кийин дагы сурап көрөм, эмне үчүн кол көтөрүңүздөр деп туруп. Кийинкиси ВВС. Муну ВВС деп биринчи жазып койсом, бирөөлөр ойлоп атыптыр орусча. BBC-де иштеген экенсиз. Жок, бул аскери аба күчтөрүндө Украинада кызмат кылгандар дегендер кол көтөргүлөчү. Ой, кээ биркилер үчүнө тең кол көтөрүп алдыңыздар. Да, жакшы, көпчүлүгүңөр ишенбей эткенсиздер, ушул кантип эле. Бирөөңүздөр айтыңыздарчы, Элмира айым айткандай, баарыңыздардан сураган убактым жок. Мага 40 мүнөт убакыт беришти, ушул мүмкүн болушунча тезирээк сүйлөйүн. Ким айтат? Агай айтып коюңуз. Өзүңүздүн чечимиңизди айтыңыз. Эмне үчүн аскерге окшобой атамбы, аскерге кызмат кылганга? Экинчи. Макул? Макул. Бут сынган туура эмес деп айттыңыз. Кана? А вы забыли? Да, я не такой молодой, как я кажусь. Было время. Теперь передумали? Нет еще, да? Не похож на летчика. Все равно не похож, да?
Я был еще молодой, красивый когда-то. Хорошо, ладно. Анда биринчи Билл Клинтон о байке сиз айтыңызчы эмнеге ишенбейсиз? Анда билбейм, азыр 52 жаштамын. Макул. Айтпай атасыңар, ким ишенбейт ушу Билл Клинтон менен учурашканга? Неге? Ал кыйынбы? Канадада окугам го. Канада. Макул, мейли. Мен эми бардыгын көп чечмелей берсем 40 мүнөтүм бүтүп калат экен. Ошого мен жообун айтып кое берейин. Бул жерде жообу жигит аябай туура айттың. Футболду ойногондо жигиттер жакшы билесиңер, кээде утулуп аткан болсок, атаандаштар жакшы ойногон болсо утуна тепкин келет. Биздер эле ошондой элек. Кээде кокустаткан күндөр көп болгон, бирок бактыма жараша бутумду сындырган эмесмин, сындырбай эле коеюн. Ушинтип азыр деле кээде ойноп коем. Бирок бул тилекке каршы кээ бирлер үчүн бул чын. Адашып калдыңыздар, чын. Бул учурашканмын, бул дагы чын. Баарына токтолбостон бирөөнө гана айтып коеюн. Аскерге барганда 18ге чыккан ар бир улан илгери аскерге барат болчу. Аскерге барбаса, Эльмира, кыздар таанышпай койчу. Знаете почему? Потому что они по ошибке. Потому что выдавали вот этот военный билет, где было написано негодный, негоден. Там надо было до конца прочитать. Негоден к военно-строевой службе дегенди кыздар, ол негодный, таанышпайм дейди. Ошон үчүн балдар кой армияга барбасам кыздар таанышпайт экен деп ошондо бар. А я служил в Украине, ал жерде учуда мактанып жүрөт элек да, бизге ВВС болгон үчүнчү. По воле Бога и небес служить попал я в ВВС деп айтат элек. Дембельский альбом. Но мы не знали, Украин кыздарычы, biz жөнүндө они по-другому пели, оказывается. Полюбила я миллионка, думала, что он летал, а миллионок в летной форме аэродром подметал. Тамаша, это не про меня. Кеттик анда, давайте. Алда бул жерде эми Эльмира уну өткөзбөй эле койм, потому что я в этом месте должен был выдавать бузук телефон кылып туруп берсем, бири-бирине айт, мындай алыс эле бололу, 1,5 метрди сактайлы, буну элестетип кое бергиле. Кийинкисин. Так, уланта берели. Бош орунду толтуралы. Бул жерде эч кандай коркунуч жок. Толтура бериңиздер. Кийинкисин көргөзөлү. Мен атайын бир сөздү алып койдум. Кана, тапкычтар, тапкылачы кайсы сөздү бекитип койдум? Дүшөн агай бүгүн эмнени бекитип койду? Түрмө, албетте. Билимден акчаны аянсаң, түрмөнү курасың. Түрмөгө канча акча кетип атат? Ошон үчүн эч качан акчаны мамлекет аябаш керек. Билимден. Ата бекерле түрмөгө кетет. Түрмөдөгү себеби ошол жарандар билимсиздиктен жаман жолго барып атышпайбы? Демек билимдин мааниси. Кийинкисин көргөзөлү. Дагы бул жерде эми кээ биркилер билиши мүмкүн. Орусчасын если было бы на русском, я бы нашел дегендер үчүн атайын жазып койдум. Кана? Кайсы сөз? Өзүңүздөр ойлонуп коюң, айылдагыларды ойлогончу. Билимге караганда акча кайда кетти көбүрөөк? Удовольствие, башка сөз менен айтыңыз. Веселье, дагы башка сөз. Развлечение, гана коюңуз. Тойго барса чөнтөктөн Мирбек Атабековго 500 сом чыга берет. Балдарга көркөм китепти алып бер десе кымбат экен. Биз эмес башкалар жөнүндө сөз болот, Кеттик. Бул жерде мен эмиден баштайын. Эми сөзүмө акырында келип атам. 2006 жылы изилдөө жүргүздүк. Чоң команда болуп туруп, 9 өлкөдө. Ошонун составында мен дагы болдум. Жетекчибиз ошол Эксетер университетинен Катhy Holden деген профессор. 11-12 жаштагы Кыргызстан, мен Кыргызстанда жүргүздүм. 11-12 жаштагы жаш балдардын келечек жөнүндөгү коркунучтары жана үмүттөрү деген изилдөөдө. Өзүнүн үй бүлөсүндө, тегерегинде, мамлекетте жана ааламда ошол жөнүндө суроолорду берип, атайын сонун изилдөө жүргүзгөн элек. Эмнеден коркот экен, эмнеден үмүт кылат? Карап көргүлөчү, ошол жаштар азыр 25-26 жаштагы жигиттер. Мен эмне үчүн ушуну атайын колдонуп атам? Бул изилдөө абдан кызык болгон каалоочулар үчүн ушул бүгүнкү менин семинардын аягында абдан жакшы катышкан үчүн бир белек мен өзүмдүн китебимди берем. Ушул китепте жазылган изилдөөнүн жыйынтыгы. Бирок бир гана жерин айтып коеюнчу.
Кыргызстанды оңдоого кандай салым кошосуңар дегенде 11 жаштагы жигиттер удивительно. Көпчүлүгү мындай дедилер: Эльмира, тогда еще маленькие дети, примерно такого возраста, как сейчас они говорили так: я стану президентом, и потом Кыргызстан станет лучше. Я стану министром, я стану депутатом деп жаш бала айтып атат да. Көрдүңүздөрбү? Бала дагы уядан көргөн нерсесин алат дегендей. Балким бизде формула болуп калды окшойт. Формула такое: чтобы быть успешным гражданином страны, я должен быть кем-то. Обычный гражданин не может. Только президент болуш керек, депутат болуш керек, министр. Ошондо только я буду настоящий, полноценный, активный гражданин болушум мимиш да. Көрдүңөрбү? Наверное, где-то мы не так сделали. Ошону кайра калыбына келтиришибиз керек менимче. Ошол менин негизги посулум, негизги аргумент такой. Кеттик эми, көргөзө бериңиз кийинкисин. Убакытты айтып туруңуздар. Активдүү жаран ким эми? Могу жерде, ушул жерде мен бир-эки идея сурап коеюнчу ушул жерден. Жардам берип койсоңуздар, активдүү жаран сиздин оюңузча. Ал ким? Эмне деген айтыңыз? Оюңуз кыска мындай менен тез менен айтыңыздар. Активдүү жаран эң жоопкерчилик. Жөн эле менин укугум бар деп, жоопкерчилик дагы. Добуш берүү, сөзсүз добуш берүүгө баруу, өзгөчө добушуң бир нерсени чечкенине ишенүү. Коомдун кызыкчылыгы, өзүңдүн эле эмес, коомдун дагы. Болбосом кээде өзүбүздү гана ойлоп калабыз. Дагы сизде? Эң сонун кайдыгер эмес. Кой, бул меники эмес. Моя хата с краю дейт, орустар эмне дейт? Эң сонун колдогу мүмкүнчүлүктү пайдаланыш. Сиз өзүн да иштеш керек экен, жөн эле эме кылбастан, отура бербестен, а? Сөзсүз коркуу эле, ой, мени эмне кылып коет деп, мамлекет эмне кылып коет, өкмөт эмне кылып коет, полиция эмне кылып коет, да? Бөлүшүү, эң сонун. Кана мен дагы бир нерсени жазып келдим, бир-эки айтып коюңуз. Абдан сонун, жөн эле жанагы убада сөздөр эмес, аракет менен. Кана мен жазгандым көргөзөлчү. Ушул эле сиздерди, мен дагы сиздердин айтканыңыздарга кошулам. Жарандар укуктарын, милдеттерине байланыштуу түшүндүк. Жарандык дегенчи. Анан курчап турган дүйнө менен жигердүү байланышуу да, активдүү байланышуу. Мисалы Баткендеги болгон окуяда мен эң сүйүнгөнүм, аны былтыркы пандемияда дагы баары бир бизде жарандык коомдо терс жагы өтө көп, жаман жагы көп, бирок жакшы жагы карагылачы, биз бул Баткен алыс, башка жак эмес дебестен ар бирибизде мындай эме болду. Салым кошуп, кой мен жардам берейинчи деп ар ким көрүнгөн адам жардам берди. Бул Баткен эмес, башка эле болсо да, демек, менимче биздин ата бабаларыбыз ушул бири-бирибиздин күйгөн үчүн, бири-бирибизге жардам берген үчүн сакталып калган болушубуз керек деген мен ушуна ишенимде калдым да. Аны кете берели дагы. Ан жарандар бул негизги коомго жигердүү катышып, ошол коомдун. Анан абдан жакшы жигит айтты, жеке өзүнүн тар кызыкчылыгын эмес, демек башкалардын да кызыкчылыгын эске алып, аларга да жардам берүүгө аракет кылуу. Ошол активдүү жаран экен. Дайыма эле өзүнүн чөнтөгүн ойлогон активдүү жаран болбой калат экен. Кете берели кийинкисин. Ал эми азыркы 6 группага бөлөт дегенди мен ушул жерден эле отурган жериңиздерден бөлбөй эле коеюн, себеби мен бир Jigsaw деген көнүгүм бар эле, абдан жакшы көргөн. Бул сүрөттөрдү ар бириңиздер тандап алып туруп, анан мынау сүрөттүн бир бөлүгү кайда бар? Чогуу экөөбүз бир группа экенбиз деп аягында 4 группа болуп калат элеңиздер. Аны мынау эгер Кыргызстанда тезирээк жакшы күндөр келип калсын, тезирээк. Ошондо анан кийин дагы жолуп калсак, бир ойнойбуз да. Эске алып атам, себеби мен Казакстандан келгенде бул жакшы дагы маска кийгендер отурат. Декабрда мен келип туруп, келинчегим экөөбүз Казакстандан келдик дагы, досубуздун үйүндө туруп, эртеси маршруткага чыксак, баардыгы бизди карайт. Себеби келинчегим экөөбүздө гана маска бар экен да. Кайра бизди карап коюшат, эмне болду да. Себеби биздикилер, по-моему, менимче мындай, эми Кудай сактасын. Казакстанда аял жакта аябай катуу карашат, эмесин. Имараттарга киргизбейт маскаң жок болсочу, аралыкта. Кана кийинки ушул жерден азыр тайпада иштейли, келиңиздер. Кийинкисин көргөзүп берсеңиз, мен ушул жерде мен сиздерге тапшырма берейин. Бул менин көнүгүм. Мен бир абдан өзүмө жага турган нерсе, башка бирөөнүн убактысын абдан сыйлаймын. Менин 15 мүнөтүм кетип калды. Дагы буюрса
25 минутум гана калыптыр. Абдан жакшы. Себеби чоң конференцияларга барсаң 6 адамды пленарныйга коюп коет. Жанагы аты баштары көрүнгөн кыйын агайларды коюп коет. Аларга 15 минут деп жазса 75 минут сүйлөйт, эч ким токтото албайт. Анан кийин обед болуп калды, кеттик дейт. Түштөн кийин бир 20 адамды 1,5 мүнөттөн сүйлөтөт. Же болбосо силердин докладыңарды сборникке чыкты, сүйлөбөй эле койгула деп туруп, биздин конференция ушундай болот. Андай болбостон мен принциптерим бар. Зарема менен да макул болдук биз. Мен эгер убактымдан 5 минут өтүп кетсем, демек башка бирөөнүн долясы деп коебу? Жаштар, башка бирөөнүн акына отуруп калган болуп калат экен да. Демек башка бирөөнүн менен кийини сыйлайын, а? Мен 11 дегенде, то есть саат 1 дегенде болду. Если нужно, у нас Не? есть еще обед. Если вы к нам присоединитесь, мы можем разделиться на во время обеда на команду. Не. Давайте. Нет, как раз сейчас командная работа будет. Давайте. Давай. Азыр эми мындай кылалы. Отурган жериңиздерде эле 3төн 4төн бир команда болуңуздарчы, карап, бирок карап алыңыздар. Азыр бир мындай сразу бөлбөңүздөр. Ойлонуп кайрадан бөлүңүздөр. Себеби талашасыздар. Эмоционалдык жактан бир мындай чыңалууну пайда кылуучу болот да, ошого бир каласаңыздар билдирбей жылып алгыла, башка мындай кимдин жанына барсаңыздар. Болбосо мүмкүн болсо 3төн 4төн болсун группада, мүмкүн болсо. Ошондой кылыңыздар. Жакын. Мындай аралык теска. Эми мына. Не. Нормально. У меня все нормально. Я всегда планирую. Если надо 5 минут, я могу уложиться. Так, урматтуу жаштар, караңыздар. Бул дебат иретинде, бирок мен дебат менен бир аз кээде макул эмесмин да. Дебаттын жанагы жаңыдан келген дебаттын кыргыздарга көп пайдасы дейди. Кээде зыяны да тийип калды да. Дебатта кээ бирки дебатерлор менен сүйлөшө албайсың да. Дайыма алып прав болот да. Ой, жөн жерден эле жеңип коет. Анан кээде айтасың да, кой, кээде угуп деле койчу дейсиң да. Ошондуктан бул моралдык дилемма деген менин көнүгүм. Моралдык дилемма дегенде атайын бул это эмне үчүн дилемма? Кто-нибудь объяснение даст? Дилемма. Что значит дилемма для вас? Сложность выбора. И нету гарантии, что это правильный выбор. Кто решает? Вы сами решаете. Ошон үчүн дилемма. Если постоянно айтат да, агай, ушуну туура жолу кайсы дейт. Нет, это в дилемме так не бывает. Вы сами принимаете решение, өзүңүздөр чечим чыгарасыздар, анан өз ошо менен жакшы канаат кылышыңыздар керек. Ал үчүн жакшы ойлонуп чечим чыгарыш керек. Моральный дилемма бунда сиздер чогуу группада бир чечимге келесиздер. Кийинкисин көргөзөңүздөр. Мындай. Бирок мындай бир аз оорураак бул көнүгүү. Ошон үчүн мен кечирим сурайм алдын ала. Но ситуация гипотетическая. Мындай нерсе болбой эле койсун кыргызда. Алыс болсун, но ради упражнения давайте шуну иштеп коелу, ради наше упражнение. Бул кандай экен? К сожалению, тилекке каршы чоң кырсык болду дейли. Эки чоң унаа машина кагышып кетти. Адамдар жабыркады. Сиздер врач, хирургсыздар ушу группада. Врачтарда консилиум деген нерсе бар. Өзүңүздөр бир чечимге келишиңиздер керек. Ошондо сиздерге 5 адам бирдей жабыркап келди. Анан кээде ушуну 5 адам десем, кайсынысы оорураак, ошону операцияга жок, андай да болбойт. Баары бирдей. Ошол 5 адамдын бирөөсүн гана тандайсыздар. Демек, 4-өсүн тандабайсыздар дегенге жатат булчу. Ошон үчүн ойлонуңуздар. Мен сиздерди кийин кимди тандаганыңыздарды сураардан мурда, эмне үчүн 4-өн тандабадыңыздар деп сурайм. Ошон үчүн да даяр болушуңуздар керек. Демек, жарааттары бирдей, сиздер хирургтар эмне үчүн бирөөнү десеңиздерчи, бул Кыргызстан эмес, бул кембагал өлкө экен да. Операционный машина деп коебузбу, ошол жерде экөө бар экен, бирөөсү сынып калыптыр, ошон үчүн бирөө эле экен. Демек, сиздердин жагдай 5 мүнөттүн ичинде бирөөнү тандап бересиздер. Бирок менин эрежелерим бар. Эрежени көргөзүп бериңиз. Кийинкисин. Эрежелерим мындай. Биринчиси, жөн эле койчу, сеники туура эмес деп эле талаша бербеңиздерчи. Жөн эле меники туура деп эле. Экинчиси, анан эптеп башка бирөө өтө эле атака кыла баштаса, жөн эле жеңилип койбогула дагы. Хотя бы жарым жартылай макул болсоңуз да макул болуңуз. Өзүңүздүн позицияңызга да туруңуз. Үчүнчүдөн, ар кандай оңой конфликтти жоюунун жолдорун колдомоңуздар, жанагы тыйын ыргыта коймой, сулифа кылмай. Голосование. Голосование, Эльмира,
это самый лучший инструмент демократии. Но у меня проблема есть с голосованием тоже. Какая проблема? Кто знает? Когда голосование не самый идеальный вариант вообще в жизни человека. Когда у большинства людей, они обладают слабым ресурсом знаний и пониманием ситуации. Отлично. И дополню я. Когда нету гарантии, что большинство всегда правы. Где гарантия? Анда Гитлер эмнеге үчүн эме Гитлер болду. Просто адам аз болгон үчүн көпчүлүк жеңип кетет. Демократично, но не всегда правильно. Но других путей нету. Поэтому в этом упражнении, пожалуйста, я попрошу, чтобы сиздер колдонбоңуздар голосованияны. Үчөөңүздөр болуп туруп, биз үчөөбүз экенбиз, сен бирөө экен дебеңиздер, Так, андан кийинки акыркысы. Если кто-то думает иначе, чем вы, ал адамды, ой, что-то сен мага, ты преграда, сен оюң что-то бизге каршы болуп атат дебестен, может быть, алдагы бир жакшы идея бар деп ошентип ойлонуңуздар ал жөнүндө. Болду, кана эмесе 5 мүнөт убакыт берем, баштаңыздар. Баштаңыздар, а? Так, баштай бериңиздер. 5 мүнөт, убакыт кетти. Кое туруңуздар. Ал тетиги жакта сурап атышат, 5 адам кандай адам дейт. Сиздер кимди талкуу атасыздар? Жок, мен атайын сиздерди мындай англичендер айтмакчы, буттан тартып койдум ушул жерде. Да, атайын бир аз эме болуп койдум, кечирип коесуздар. 5 адам, мынау 5 адам. Бирок сөзүмө көңүл буруңуздар. Ар бир сөзгө көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, жердештер. Биринчиден 26 жаштагы аял, 5 баласы бар. Анан бул жерден сразу эле 26, 5 жаш жанагы эме математик болбоңуздарчы, бул башка мамлекет, алыста. Бул анан эме күйөөсү да каза болуп калган, анан өзү жакырчылык болгон жерде жашайт да. Эгер бул аялды куткарбасак, балдары дагы сак калышы күмөн да, ойлонуңуздар. Бирок бул 5өөнүн бирөө гана. Экинчиси 70 жаштагы Озеки тарыхчы, мыкты куйма кулак, ушунчалык элдин санжырасын, тарыхын башында сактап келген, эми студияга бараткан, студияга барып, азыр биз сактасак, студияга барышы мүмкүн. Эгер сактабасак, ошонун башындагы нерсе кошо кетип калат. Ойлонуңуздар. Ошол жөө-жомоктор, элдин фольклору, санжырасы, эбегейсиз көп нерсе ушунун башында. Куйма кулак киши. Чөнөкөй эмес. Үчүнчү, 45 жаштагы киши, кардиохирург. Ошол республикада 3 кардиохирург бар, ошолордун бирөөсү. Анан бир нерсени айтып коеюн, секретин, Алардагы, бул Кыргызстан эмес дедим, бирок алардагы жана эт менен майды аябай жакшы көргөн өлкө экен да. Ошон үчүн сердечно-сосудистый заболеваниянын аябай саны көп экен да. Мындай адамдар сакташ керек. Төртүнчүсү, бул да Кыргызстан эмес, сразу эле саясатчы экен деп сразу өчүрүп койбогулачы, пожалуйста. Мен билем, Кыргызстан акыркы, это наша беда. Не всегда везет на хороших политиков. Мен үмүт кылам, ушу жаштардан чыгат жакшы саясатчылар. Бирок бул саясатчы башка жакта экен. Анан бул жанагы кимге де окшош? Нельсон Манделага окшош, элдерди бириктирчү адам экен да. Отец нации, ар кандай баягы улуттар арасында, региондар арасында жаңжалды жок кылчу адам экен, символ стабильности. Мисалы үчүн Манделанын жөнүндө окуп калдыңыздарбы? Мандела түрмөдөн чыгып келгенде башка адамдар, биз эми каралар бийликке келдик. Сени түрмөгө отургандарды эми сен жазала десе, жок. Анда мен кантип адамдарды бириктирем деген жери бар экен да. Көрдүңөрбү, улуу саясатчы. Ушул анын акыркысы 6 жашар кыз, вундеркинд, жөнөкөй кыз эмес. Кээде төрөлчү кыз. Анан бул 6 тилде сүйлөйт. Анан өтө тотал математикалык маселелерди чечет. Эми даяр болсоңуздар, 12ден 44 мүнөт өттү, суроолор жок болсо, 12ден дада. Бирдей оор жаратта, операция кылсаңыздар аман калат, кылбасаңыздар аман калбайт. Бир эле эмеңиз бар, операционный машинаңыз бар. Ошон үчүн атайын мен татаал кылып койдум. Ооба? Бирдей убакытта келди. Ошону бирөөсүн тандаганыңызда башкаларга убактыңыз жетпей калат.
таңдағаныңызды айдаңыздар, бирок беркилерди карабай койбоңуздар. Беркилерди жөн эле карабай койсоңуздар, мен сурайм, мынау аксакалды эмнеге карабадың, же мынау кызды деши деп сурайм. Ана туура жооп жок бул жерде. Это дилемма. Нету. Даже математически нету. Урматтуу жаштар, тилекке каршы убактыбыз аз. Эгер көп сүйлөшө берсек, бешөөнү да сактай албай калабыз. Көпчүлүк кайсын айткан болсо ошону айтып туруңуздар. Анан арада бирөкөө ынабай койгон болсочу, мындай акырын колуңузду көтөрүп койсоңуздар, мен кичине белги коюп коем. Биринчи группаны неме кылып белгилейин, Кана мындай деп биринчи, экинчи деп өзүм условный коюп кое берейин. Могу биринчи группа кимди тандадыңыздар? Биринчи? Төртөөнүбү? Жоқ, чучу кулак болбойт да. Не, потом. Макул, бул группа азырынча ойлонуп турсун. Бирде келип атат да, 4 өтөң. 5 өтөң. Ана экинчи группа айтыңыздар. Давайте. Сиздер айтып туруңуздар. Бир голос кетти кызга. Экинчи. 45. Ух ты, обычно никто. Сиздер. Ух ты. Азаматтар, обычно Кыргызстанда көп жолу айтсам, саясатчыны сразу өчүрүшөт. Так, сиздер? Девушку? Хорошо, молодцы. Сиздер? Саясатчы, ух ты. Анан, сиздерчи? Сиздер ойлонуп туруңуздар, 4-тө. Ошон неме деп едиңиздер? Азыр мындай кылалы. Эми арада группа, макул группада айтты. Бирок мен муну дагы ойлонот элем дегендер айткыла эми силердин голосуңар калып кетсин. Тарыхчында айттыңыздарбы? Мен кичине белги коем, капа болбойсуз, кичине коюп кой. Ушунчалык. Эми бул көнүгүү да. Турмушта кээде олуттуу чечимге барыш керек. Ай мен чечимге жок мында десек жүрөбүз. Да, так сиз каким образом? Вырастить, и из них выйдут. Хорошо, мен белги берип коеюн. Мен ушул жерде кээ бир жерде өткөзөсөм айтып коюшат да. Давайте спасем мать дейт. Эмнеге десең, бирөөсү политик болот, бирөөсү хирург болот, бирөөсү вундеркинд болот. Вундеркинд боло албаса керек. Вундеркинд это надо еще рождаться деп коем. Анан айтам, сиз индийский кинону көбүрөөк тамаш. Бирок добушуңузду кабыл алдык. Дагы кто-нибудь еще? Үчтүүбү? Хирургту, Азамат. Эльмира, вы сами не подумали? Нет? Хорошо. Рандом. Рандом это случайный выбор. Менде өзү ар бир сөзгө эмен бар. Рандом жөнүндөчү. Мен илимий изилдөө методдорун окутам да. Статистических методах исследования как раз случайная выборка деген нерсе бар да. Это когда ты сам не решаешь, твои формулы решают твою эту выборку. Бирок мен Америкага жанагы 2001-жылы Нью-Йорктогу жардыруудан кийин Америкага барсам, Канададан барам да дайыма. Мен алдымдагы баары өтүп кетет.
мени токтотуп туруп колума сары файл берип коюшат, кызыл файл берип коет, кошумча текшеришет. Сен эмне кылып жүргөнсүң, Пакистанда эмне кылып жүргөнсүң деп анан кошумча суроо берет. Анан эч коркунуч жок болгондо жөн эле чыгарып беришет. Анан бир жолу мен маанайым жакшы эле алдым, дагы 3 өтүп кетти. Анан офицер сурап атат, дагы файл берип атат. Эмне үчүн мени токтотуп атасыз десем, random check дейт. Случайно текшер. Анан мен жиндетип койдум. А почему всегда я в твоем random check? Я знаю почему. Бизден Кыргызстандан баргандар алардын листинде болчу, паспортубуз, анан сразу эле билет элем. Но ошондой замандарды жашадык. Рандом жөнүндө макул жазып койдум сиздердин группаны. Эми караңыздарчы. Жакын жалгыз, Бул мен айтайын дегеним, бул жерде жалпы группада азыр бир макулдукка келе албайбыз. Себеби баардыгыбыз өзүбүздүн чечимибизге таянып калдык дагы. Азыр айтсак, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн тандаганы жөнүндө көп нерсе айтып бересиздер. Башкалардын тандаганы жөнүндө кээде угабыз, кээде укпашыбыз мүмкүн. Жаракет кылып көрөлүбү? Дагы 1 саат талашабыз, Бирок макул. Андай мындай кылалы. Тандаганыңыз жөнүндө бир сүйлөм гана айтыңыздарчы, же 2 сүйлөм. Эмне үчүн ушуну тандадыңыздар? Энеден баштайлы. Так. Бир кызыбыз, эмне үчүн? Сиз айттыңыз, эне себеби ошол демографический эмени ордуна толтурушу мүмкүн деп айттыңыз. Экинчи, тарыхчы. Бир кичине добуш кетти. Агай, сиз тарыхчыны да 32 тарыхчыны, да, сизби? Биз неме кылдык да, elimination метод менен кылдык да. Биринчи батып мындай крест кылып туруп, анан акырында неме ошо. Тарыхчынын пользу себеби 3 кардиолог бар экен, экөө деле иштей алат да. Бирөө өлүп калсачы. Туура. Анан тиги вундеркинд кыз эртең алкаш же наркоман болуп кетиши мүмкүн, же турмуш балким. Нобель призди алып туруп, Аргентинада жашай берет, миллионер болуп. Бул жака пайдасы теп жок. Анан калган 99%га ошол тарыхчынын пайдасы көбүрөөк тиет экен. Эми биринчи 26 жашка эжеде жалко, бирок абдан жакшы. Эми андай өзү кедей Африкалык өлкөсү, андай кедейлер көп да. Андай өлкөлөр толтуруп атат. Үй бүлөлөрчү. Сон, эң сон. Мындай хладнокровный калган 99%-ин кызыкчылыгын алганда тарыхчы аял жалгыз неме экен да. Сонун, мен сиздин айтканыңызды колдойм. Абдан жакшы нерсе айттыңыз. Тарыхчыны илгери мен фольклорист деп жазат элем. Ошону эч ким тандабайт да, көрүнгөн жерге барсам оңой эле өчүрүп коюшат. Анан айтам, Чыңгыз Айтматовдун немесин дагы аргументин келтирем. Биз маңкурт болуп кетебиз го десем, андан да жол табышат. Ким экенибизди билбей калабыз, ушундай сакташ керек десем, анын учениктери бар да деп көргөндөй айтышат. Макул. Бул жерде агай биз экөөбүз да ушул пикирде калдык. Эми эне жөнүндө айттык, хирург жөнүндө бир группа айттыңыздар, Эмнеге обычно пандемиядан кийин оюңуздар өзгөрдү, Мен каршы ой айтып кетейин, 70 жаштагыны сактаган жокпуз, анткени 21 кылымда жашап атабыз, инновация кылып туруп, башына бирдеме тагып туруп, баарын жазып алсак болот да. Ал Бардык жашаганын жашады деп атасызбы? Информациясын, да. Биз деген бир причина боюнча эле бар 40 сактап калдык, анткени ал recovery, survival да, ал биз операция жасагандан кийин ал айгып кетчү нерсеси. Шансы көбүрөөк, Шансы көбүрөөк. Башкаларда сактап калат. Башкага караганда. Бирок сиз эмени этият кылып айттыңыз, карып калган адам ошон үчүн сактаган жокпуз деп айтпайсыздар эч кимиңиздер, Карып калган адамды дагы жашоого өзүнүн немеси бар деген, Чоң рахмат. Абдан сонун. Эми саясатчыны 2 группа тандады да, обычно саясатчы да көп тандашпайт эле. Сиздер окшойт, Эмнеге, агай, айтыңыз. Биз саясатчыны тандаган себебибиз вундеркинд деле, хирургтар деле азыр төрөлүп эле жүрөт, бирок алар вундеркиндти айта турган болсок, акем айткандай турат. Ал эми саясатчылар бул деген ошол эле Черчилль, ошол эле Курманжандатка балким ушуну тура көрдүк, көп сөз сүйлөй эле коюн. Ооба, көп адамга пайдасы тийиши мүмкүн деп айтып атасыздар, мына стратегический туура. Көп адамга жакшы. Анан мен дагы ушу Кыргызстан эмес дегеним да сиздерге жардам берди окшойт, Рахмат. Чоң рахмат. 2 группа экен, берки группа кошумчасы болсо айтып койсун. Айтып коюңуздар. Кедей мамлекетте отпайсызбы? Ошон үчүн кедей мамлекетте отпайсызбы? Ошон үчүн карадык дагы бизге мына өтө маанилүү саясатчы деп атат да. Эгер бул саясатчыны алып калбасак, мамлекет бузулуп кетиши мүмкүн да. Ал туруктуулуктун символу болуп атат да. Ошон үчүн ушуну сактаганга мажбур болдук. Сонун. Караңыздарчы, кээде айтабыз да, андай укмуш, керемет өзгөрүү болбойт дейбиз. Бирок түштүк Африканын мисалы үчүн мен дайым айтам, жакшы мисал го. Же болбосо Сингапурду көбү жактырышпайт, ал жакта диктатура деп
бирок Ли Куан Юнун пайдасы деле көп болду окшойт аларга менимче. Эми бул жерде пикирибиз дал келишпеси мүмкүн. Андан кийинки вундеркинд кыз. Ана айтыңыздар, кимиңиздер айтасыздар? Эгерде 26 жашта энени сактасак, энеден 5 баланын тагдыры зависить этет. 70 жаштагы тарыхчыны сактасак, ал бир нациянын кызыкчылыгы да, мындайча айтканда, бир мамлекеттин кызыкчылыгын коргомок. 45 жашта кардиохирург болсо, ошол эле бир областтын же болбосо мамлекеттик деңгээлде элдерге жардам бере алмак. 65 жаштагы өтө маанилүү саясатчы дагы ошол мамлекеттик деңгээлде гана бир проблеманы чече алмак. Ал эми 6 жашар кыз бул дүйнөгө чыккан, мисалы Ньютон бар, кандай биздин жана Эйнштейндер бар, ошондой сыяктуу не только бир эле мамлекетке эмес, но и дүйнөгө чыккан бир проблеманы чече алчу немеси бар, не деп коет, чече алат жана эң жаш болгон үчүн ушул критерий таанат, келечеги кең адам. Мындай кыздар күндө эле төрөлө бербейт, кошумча койсом болобу? Мейли. Но биз 65 жаштагы өтө маанилүү саясатчыны такыр тандабайт элек. Себеби биздин конституцияны карасак, жана саясатчылар эгер мамлекеттик деңгээлде иштей турган болсо, белгилүү бир куракта болуш керек да. Эгер 65 жаш бул уже мында курак өтүп кеткен да, чал да, мындайча айтканда. Анан мен канчага чыктым азыр? Чөтө жакшы дагы Тынчтыкбек агай кетип калгандай. Жок. Негизи мындай доктриналык жактан мындай бизге саясат таануу боюнча материалдарды бериши мүмкүн, бирок азыркы учурда ошол нерсени реализация кылууга анын жөндөмү жок да. Чоң рахмат. Эми урматтуу жаштар, менин 1 гана мүнөтүм калды. Азыр ушул жерде мен жыйынтык чыгарат элем. Кийинкисин көргөзсөңүздөр сурайт элем да. Эми ушундан жарандык активизмге эмне деген сабак алабыз. Бул көнүгүүдө кимди сактадык? Бул абдан маанилүү, бирок процесс маанилүү. Ушул көнүгүүдө эмне деген ыкмалар колдонулду? Жана эмне үчүн ушулардын мааниси бар? Кыска бир сүйлөмдөн кыска айтыңыздар. Сон. Абдан сон. Өтө маанилүү, себеби бир адам сиздердин эсебиңиздерден чечим чыгарган жок, сиздердин пикириңиздерди. Ошон үчүн бизден эч ким сурабай эле чечим чыгарса, ошого биз ачуубуз келиши керек. Менден эмне үчүн сурабайсың? Шаардын атын жөн эле өзгөртүп коесуң, же каалаганыңдай кыласың деп. Ар бирибиздин өзүбүздүн оюбуз бар, Башка коомду дагы башка бирөөнүн пикирин ойлоп атабыз. Меники эле туура эмес экен, башкалар эмне дейт? Эң сонун ушундай нерселерди керек болсо мектептен көбүрөөк үйрөтсөк, кезек бергенди үйрөтсөк, кээде бир адам чыгып алып эле ошол эле сүйлөй берет да. Мен мугалим катары карасам, бир адам эң активный, аны да капа кылгым келбейт. Себеби активный да аябай сүйлөп атат. Баягыны кое тур, сүйлөбөй тур десең, капа болуп экинчи сүйлөбөй коюшу мүмкүн да. Бирок ал кайдан билет? 80% семинарда ошол киши сүйлөш керек. Башка бирөөлөргө да кезек бериш керек. Ушуну биз Кыргызстанда дегеле мурдагы Советтер Союзунда кеңири жайылтышыбыз керек да, эме дегенде, кезек дегенде. Кезекте Истанбулга барсаңыздар, көрөсүздөр. Каралар бар, Түштүк Америкадан бар, Европалыктар бар, баары кезек менен турат. Только бывший СССРдан, Ташкенттен, Алматыдан самолет келет, Новосибирскиден келет, бардыгы биринчи. Түтүшкөндөр, урушкандар, мен биринчи дегендер, биз чогубуз дегендер. Ай, кезекти эмне үчүн берген? Кезекти сен өзүңдү сыйласаң, алдыңа бирөө келипсе кандай жиниң келет? Ошон үчүн биздикилер бар бирөөнүн астына турса, иностранецтер аябай ачуусу келет экен да. Ошого биз жаштайынан тандаса, даярдасак, өзүңдүн звездный часың болгондо сүйлөгүн дагы саат 1 болгондо чоң рахмат деп туруп түшүп кетип кал деген нерсе бар экен. Чоң рахмат барыңыздарга.